бата, омин. Ушул курултайыбыз өлкөбүздүн өсүшүн, өнүгүшүн, халкыбызга бакубат турмушту, тынчтыкты, ынтымакты, биримдикти алып келген ак жолтой курултай болсун. Аллах акбар, омин. Рахмат сиздерге. Мен атка мингенден тартып, бир да жол ушундай коюу бүт элдин катмарынан шайланган делегаттар боюнча жыйын болгон эмес. Муну кыргыз элинин улуу жыйыны деп койсак да болот. Арыбаңыздар, урматтуу агайын туугандар, биринчи элдик курултайдын урматтуу делегаттары. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаровдун 2022 жылдын 15 августунда кол коюлган биринчи элдик курултайды чакыруу боюнча жарлыктын негизинде биринчи элдик курултайдын жаңыдан шайланып келген алгачкы жыйынына чогулуп отурабыз. Сиздерди байыркы мезгилден бери эле улуттун уңгусун бузбай, баркынан наркын бийик тутуп, дөөлөтүнөн сөөлөтүн артык көрүп, элдин ишеними менен үмүтүнө айланган көөнө жыйындын, элдик курултайдын кайрадан жанданып, жашоо турмушубузга жигердүү аралашып жатышы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Өз ишин жаңыдан баштап жаткан биринчи элдик курултайга бекер жатпаган, калк мүдөөсүн айтууда кандан бектен тартпаган, бир эмес 2 шайлоо тепкичин өтүп, делегат болуп шайланып келдиңиздер. Кыргыз баласы кыйын кезде, аккар көк муздун арасында калганда, атын жыгып, кардын алып, иче кардын чыгарып, ичине кирип жатып тирүү калган калк. Түрк дүйнөсүндө кыргыз журтун өлөрүн билбеген өжөр калк деп бизди сыпатташат. Биз дагы бир өтүп жаткан төлгө курултайыбызды төбөбүзгө көтөрүп, төргөт көрүп, миң түркүн сөз айтылса бир чечимге келгендей, ошондон улам залда отурган 1000 киши бир кишидей пикирге келгенин жыйындын аягында көрсөк деген изги тилек менен отуралык. Улуттук наркыбызда мындай курултайларда улут аралык мамилелер, эл аралык алакалар, жер сүрүштүрү, аймактан өткөн кербен жолдорунун коопсуздугу, кун өндүрүү, доо өндүрүү маселелерин карап, бий шайлоо жана кан көтөрүү маселелерин жалпы элдик деңгээлдеги бир топ деңгээлде чечип, эл арасына журт кабары аркылуу чабандестер менен таркатып турушкан. Маселен 17 кылымдын калмак жапырык учурунда кыргыз, казак жакшылары, мыктылары биригип курултай өткөрүшкөн. Ал курултайда эрешим кан болуп шайланган. 6 күн талаш тартыш болуп, 7-нчи күнү коргоол таштап добуш берип, колду баштап, калбак жапырыгын аягына чыгарып, тиягын Тибетке, биягын Эдил дайрасына чейин сүрүп салышкан. Курултайда өтө маанилүү, элдин тарыхын, наркын салтын сактап калган өтө олуттуу иш-чаралар байма-бай каралып турган. Дагы бир мисал, Ысык көлдүн Кызыл Сазында өткөн кылымдын баш черинде чоң курултай өтөт. Бул курултайда ошол эле учурдагы журттун бүтүндүгү, душмандарга каршы күрөшүү, иш-чара маселелерди түзөтүү, жайыт конуш маселелерин чечүү маселелери каралып бүткөндөн кийин ай туякты ак кийүүсүн алып чыгып чалып, хан ормонду шайлап, ошол бүтүн элдин бүтүндүү болгон күрөшкө биригишкен, бир муштумга түйүлгөн эл алдыга жүрүшкөн. Кыргыз салтында кыргыз баласы сөз дегенде аттан түшүп берет. Айтылган ант, аткарылган шерт аягына чыккан. Ошон үчүн маселенин туура коюлганы анын жарым жартылай чечилгени дейт. Анысы кандай элдик курултайдын күн тартибине өтө маанилүү маселелер коюлду. Элибизде така туякты сактайт, туяк тулпарды сактайт. Тулпар эрди, эр болсо элди сактайт деген накыл кеп бар. Эл өкүлү катары элибиздин изги тилегине, илгери үмүтүнө тирек болуп бериңиздер, урматтуу делегаттар.
Kırgız Respublikasının prezidentinin eldik kurultaydı çakırуу jönündө jарлыгы менен birge birinci eldik kurultaydı ötkөрүү boyunca uyuşturуу komiteti түзүлүп, ошону менен birge мыйзам кабыл алганга чейин убактылуу жобо бекитилген. Аталган документтер менен uyuşturуу комитетине элдик курултайдын регламентинин долбоору, gün tartibinin dolboru, jana başka delegattарды шайлоо иштерин уюштуруу вазифасы жүктөлгөн. Аталган маселелердин бары аягына чейин келип жетти. Бүгүнкү күндө уюштуруу комитетинин дарегине 1612ден ашык кайрылуу келип түштү. Биринчи элдик курултайга баш аягы 1072 делегат шайланды. Алардын ичинен Баткен облусунан 71, Жалалат облусунан 147, Нарын облусунан 128, Ош облусунан 179, Талас облусунан 76, Чүй облусунан 218, Ысык-Көл облусунан 127, Бишкек шаарынан 60, Ош шаарынан 30, эмгек мигранттарынан 26, конфессиялык уюмдардан 10 делегат шайланып келди. Делегаттардын курамы аялдарды 150дөн ашуун, эркектердин 924 өкүлүнөн турат. Жалпысынан 12 улуттун өкүлү шайланды. Жаш курактары боюнча 18 жаштан 30 жашка чейин 23 делегат, 30 жаштан 40 жашка чейин 141 делегат, 40 жаштан 50 жашка чейин 197 делегат, 50 жаштан 60ка чейин 268. Эми көңүл буруңуздар. 60 жаштан 70 жашка чейин 330 делегат, 70 жаштан 80 жашка чейин 97 делегат, 80 жаштан жогору 14 аксакалыбыз бүгүн залга келип отурат. Делегаттардын курамы, кесиптери жана алектенген жумуштары боюнча да ар түрдүү тармактардын өкүлүнөн турат. Билими боюнча 708 делегат жогорку билимдүү, 364 делегат атайын орто жана жалпы орто билимдүү, 12 делегаттын илимий даражалары, илимий наамдары бар. Андан тышкары курултайдын делегаттарынын курамына өлкөбүздүн дээрлик бардык социалдык катмарынын өкүлдөрү камтылды десек болот. Уюштуруу комитети тарабынан кечээ элдик курултайдын делегаты катары ыйгарым укуңарды ырастаган мандат берилген. Бүгүн курултайга 1072 делегат катышууда. Ошондон улам биринчи элдик курултайдын ишин баштоого кворум бар. Урматтуу делегаттар, биринчи элдик курултайдын ишине Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбекович Шакиев баштаган депутаттар, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Жапаров Акылбек Үсөнбекович баш болгон министрлер кабинетинин толук курамы, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун төрагасы Эмил Өскөнбаев, башкы прокурору Курманкул Зулушев, Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев, шайлоо жана референдум комиссиясынын төрагасы Нуржан Шайылдабекова, эсептөө палатасынын төрагасы Алмаз Акматов, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова чакырылган. Биринчи элдик курултайдын иши мамлекеттик жана коомдук телерадио берүүлөр аркылуу түз эфирден чагылдырылып турат. Эмесе, урматтуу делегаттар, Кыргыз Республикасынын биринчи элдик курултайынын ишин ачык деп жарыялаймын.